Амансыздарбы, туугандар. Жараткан ар бириңиздердин ырыскыңыздарды көп кылсын. Телегейиңиздерди тегиз кылсын, төгөрөңүздөрдү төп кылсын. Ассаламу алейкум. Назарыңыздарда Сейтек баяны эмесе 7-чи көрсөтүүгө көңүл буруңуздар. Ошентип бая канчородон кутулганына Кыргыздын санаасы тынып, Семетей кайра элге журтка кошулуп кайрылып, Сейтек кан көтөрүлүп, Бакай Каныкей жана башка кары картаң ел журттун баарын даректеп таптырып, казынасын аштырып, далай байлык асылды калк ичине чачтырып, мына мындай кылды дейт Сейтек. Баягы Жет өзөндө жетигерге кан болгон Карадөө ханмын деп тактыда туруп албастан кыдырып Кыргыздын кыйрын карап жүрөт дейт. Тетиги көчүк жагы Үндүстан дейт. Андан бери келгенде Алты шаар, Маргалаң, андан кийин Самаркан, андан кийин Букара, андан өтүп келет экен таласка туугандар. Кыргыздын кыйры илгери мына минтип созулуп жатчу экен. Үндүстан менен чектеш болуп калган кез экен ошондо. Мына ошол жерде артынан 60 баатырды ээрчитип, бая Карадөө жерди кыдырып, жансыздарга жолугуп, далай элди кыдырып, капыстан жоо баспас бекен. Кокус көрүнгөн душман болбосун деп мына минтип тыным алган жок дейт. Ар дайым ушинтип эл четинде, жол бетинде жүрчү экен туугандар. Мына ошо Карадөө дейт. Кайсы бир жерге барды дейт, баягы илгери барса келбес деп атын Манас Чубак Алмамбет койду эле дейт да. Аны китепте минтип айтат туугандар. Мен силерге 58-чи жылы чыккан кошмо варианттан окуп берейин. Барса келбес болсун деп белгилүү шеллер ат койгон. Ары карай бастырса ат капталдан шор экен. Кезиккен адам мерт болгон, Кудай урган жол экен. Адыры аска жар экен. Ошо жердин ээси Желмогуз уулу Сарыбай өрттөнгөн чочко бар экен. Сарыбай жай ушундай кайгуул чалып аңгырап ууга чыгып келчү экен. Адам уулу билбеген чууга чыгып келчү экен. Жер түгөнгөн желпиниш, шамалдуу жерде туулган, ааламга кылган чуулган балекет жай ушундай. Аскери тоодой жөө болгон ал Сарыбай капырың жүрөгүнөн чаң чыккан, добушунан жан чыккан, кабылганды кайсаган, кес болгонду кемирген, желмаян атын ойноткон, жеткен жанды сойлоткон, көз ачылган ороодой, мурду беде бородой, көз чылпагы муштумдай, көрсөң чочкоң ушундай, аңдыган арстандай, Карадөө тургай кутургур, кан Семетей күлчөрө, Сейтек кыргыз эл келсе, аргын каптап тең келсе, адегизбей баскандай дейт. Мына ошол барса келбес деген жерде туруп Карадөө ушунчалык жерге батпаган кол менен келген Сарыбай деген баатырды, Сарыбай деген падышаны көрдү туугандар. Желмогуз уулу Сарыбай деп коет экен муну. Эми Сарыбайды мына мындай сүрөттөйт туугандар. Эми жакшылап ушул жерде көңүл буруп угуңуздар. Азыр кандай падыша Кыргызга кол салганы жатат, аны чогуу окуп билели. Желмогуз уулу Сарыбай өрттөнгөн чочко бар экен. Сарыбай жай ушундай кайгуул чалып аңгырып ууга чыгып келчү экен. Ууга чыгып, бирок жер кыдырып, кандай эл бар, кандай жер бар деп мунун баарын баягы карап билип келчү экен да. Адам уулу билбеген чууга чыгып келчү экен. Жер түгөнгөн желпиниш, шамалдуу жерде туулган, желпиниште туулган дейт. Жердин түбү желпиниш деп Манаста абдан көп айтылат туугандар бул жерде. Ааламга кылган чуулган, балекет жайы ушундай, аскери тоодой жөө болгон дейт. Эми туугандар, мына ушул сөзгө көңүл буруңуздар. Аскери аябай көп, бирок жөө болгону жөнүндө айтып жатат бул жерде туугандар. Демек бул Желмогуз уулу Сарыбай көчмөн элден эмес. Бул отурукташкан, шаар курган элден болуш керек деп ойлойм да туугандар. Анткени жөө аскери бар да. Ал эми көчмөндөрдүн аскерлери жалаң билесиздер, аттуу. Анандай ал Сарыбай капырың жүрөгүнөн чаң чыккан, добушунан жан чыккан, кабылганды кайсаган, кес болгонду кемирген, желмаян атын ойноткон, жетсе жанды сойлоткон, көзү ачылган ороодой дейт. Демек туугандар, мунун көзү бакыракай. Мунун рассасын азыр дагы алдыда окуп берем, анан чогуу сүрөттөйбүз.
Сарыбайды қарасаң, жер астынан шыққандай. Желдеттен жеті сан келсе, желкеден қармап қуышырып, жерге чоғыттық қандай. Жолау адам барғысыз, жолаған тірүү қалғысыз. Кезігіп адам барғысыз, кес болған тірүү қалғысыз. Садақтары кетмендей, сақалы типтік көзгөк, мұрыттары қапырдың сарапты тешіп өткендей дейді. Мұның сақалы типтік, мұның көзгөк болчу дейді. Жана екі көзі ородой деген да туғандар. Еми қарегін айтып отады. Мұның қареги көзгөк болчу деп отады да. Еми бұл өңіттен алып қарай тұрған болсақ, Сарыбайдың өңін қандай сүреттеп жатады мына Сейтекте туғандар. Қараңыздар. Сарыбай деп, еми сары чекил кишини айтады туғандар. Турабы? Ат айтып тұрғандай, демек өңі бір сарыға жақын болса керек туғандар. Ал эми көзі ачылған ородой деп, көзі бақырақай. Ал эми көзі көк көзтүү ол киши болчу деп, манын үстүнө дагы так маалымат берип жатат мына Сейтек эпосы туғандар бизге. Демек бул баягы индоевропей расасындагы адам. Муну дагы улай турган болсок туғандар, ушу жерде мен өз пикиримди айтып кетейин. Албетте ушундай деп айтуудан алысмын. Биздин тарыхчыларыбыз бул өңүттө иш алып барат деп ойлойм туғандар. Мына мындай, биздин заманга чейинки 540-500 канчанчы жылдарда грек тарыхчысы Геродот жазып кеткен. Баягы Орта Азияга уруш салып, катуу кыргын салып, биринчи тетиги Перс падышачылыгы Кир мына ушинтип Орта Азияны чабам деп, анан Тамирис деген аял падышанын баштоосу менен келген аскерлерден жеңилип, ушунчалык катуу баягы кыргынга учурап калган депчи. Андан кийин Перстен чыккан улуу Дарий деген кол башчыдагы Орта Азияны чабам деп, ушул көчмөндөргө катылып, анын дагы жеңилип, бая ийгиликсиз болгону тарыхта айтылат да туғандар. Мүмкүн ушул биздин Сейтек эпосубузда мына ушул Перс падышачылыгынын Орта Азияны кайсыл бир биздин заманга чейинки доордо басканы, чапканын айткандыр деп ойлойм да туғандар. Андан ары эми мен эпосты улантып айтып берейин. Албетте бул тармакта тарыхчыларыбыз иш алып барса, ушул Сейтек эпосундагы ушул маалыматтар жөнүндө бир аз эске алып кетет го деген ой. Эми туғандар, бул Сарыбайды дагы кандай сүрөттөйт? Ушунчалык көп аскер менен келди дейт туғандар. Баягы төчөн өзү кээде желмаянын минип чыкчу экен, чок мурун көтөрүп дейт да. Эми ошол эле грек тарыхчысы Геродоттун дагы бир айтканы бар. Эң биринчи төөдөн аскер кураган перстер болду дейт. Андан гректер кийин үйрөнүп, гректер дагы өзүнүн аскерине ушул төө минген аскерлерди кошкон дейт. Кийин анан бул төө менен согушка кирүү анча ыңгайлуу болбогондуктан жоюлган бул аскерлер деп жазган экен туғандар. Мына ошого таяна турган болсок, жанагы Желмогуз уулу Сарыбай Перстен келген падыша, ушул Орта Азияга, ушул көчмөндөргө, кыргыздарга баягы басып алам, чагап алам деп, мына ушул тараптан келген падышабы деп дагы ой жоруйсуң да. Аны мына мындай деп жатат. Бул Манастын кабарын уккан дейт. Айкөл Манас шер чыгып, ак буласын ойнотуп, арыстан чыкты деп угуп, көк аскар тоодой толуптур. Угуп алып Сарыбай Эр Манастын журтуна көбүрөөк кастар коюптур дейт. Баягы Эр Манастын ушул журтун чаппасам деп мына ушундай ой кылган экен, кастык кылган экен дейт. Тукумун туздай куурсам деп, түптөп калган чынарын түү менен суурсам деп, кереге угун кыйратып, керишкенин ыйлатып, болот найза сунсам деп, эринин жерге тыксам деп, өзөндү элин бурсам деп, ал Манастын тукумун өрт өчкөндөй кылсам деп, жери талас деп угуп, сыйкырчыдан кеп угуп, баарысынын баатыры Семетей экен деп угуп, Жадыгөйдөн кеп угуп, ал Манастын тукуму бир аз жабыркап кетти деп угуп, таласка талкан салууга жалгыз кыл талын таштабай, айыл-айыл көп журтун талкалап кырып таштоого, караргандан түнөрүп, кастарын тигип атайы калган экен Сарыбай. Чатагы кымбат бир далай, өрт төңгүрдүн өз экен, бузуктун кара көз экен, балбандыгы эрдиги башкача чыгып озуп тур. Эл баспастын талаасын эчен жылы тосуп тур.
тоо артылып, жер чалып, көптү союп, олжалып, кызыл канга батыптыр. Жыт-жыттанып, кан ичип, капырды кудай атыптыр. Сарыбай жайын сурасаң, урушар жалгыз жан калбай, ак найза болот сыдырып, аяламды кыдырып, ашкан экен дүмөгү дейт. Бул Сарыбай баягы көчмөндөргө келгиче, кыргыздарга келгенче дүнүйө жүзүнүн бир топ жерин басып алганын айтып атат туугандар. Бул демек ошол биздин көчмөн элге кол салганча айлана тегерегин бүт багындырып, анан ошончо журттан колду жийип алып, анан тетигил эл барбастын чөлүндө барса келбес деген илгери Манас, Чубак, Алмамбет чек кылып койгон жерге келип, кыргызга чабыл кылам деп туруптур. Муну кыйырды кыдырып жүргөн Карадөбө көрүп, баягы Сарыбайдын колун көргөндө аскер жыйнап, бул Сарыбай менен беттешүүгө чыкты дейт. Бозбала деген мыктыны тетигил таласты көздөй чабарман жөнөттү. Сөзсүз жеткиниң Семетей Сейтекке бакай атама кабарла. Мына мындай асман толгон чуу болуп, аяламга дуу болуп кол келетат деп, анан өзү жоонун астын тозуп чыкты дейт. Аны мындайча сүрөттөйт туугандар. Майданда калып Карадөбө, кынсыз кылыч салынды, кыямат кеткен шерлердин кабылан Манас эр сыргак, Алмамбет менен эр Чубак арбагына жалынды. Оңгусу болот сыр найза, жана сунуп камынды. Айгай дүмөк чоң чатак, арт жакта белги чоң атак. Карадөбө менен Сарыбай калктан чыккан чоң балбан, качырып найзаң алышып, кайрандар салды чоң жаңжал. Кыйкырып салган чоң дүбүрөн, найзымерip жылдырып, Кудай бетин көргөзбө, айгай кулак тундуруп, жеткилеңдер жээлигип, жеткенде найза сунушту, жетигин тунбай урушту. Адам карап жан көрбөйт. Бул өңдүү жаңжал жумушту дейт туугандар. Ушунчалык катуу кыргын башталып, ушундай катуу согуш болуп атат туугандар. Чалшалбай турушту. Найза менен малышып, мушташса найза быркырап, тутам жери карышты дейт. Бая найза менен келип, бири-бирин эрлер урганда найза быркырап сынып, сынык асманга учуп турат дейт да туугандар. Найзадан айла такыр жок, жанынан да жаралган, Сарыбай өңдүү капыр жок, кыйкырышып кымбаттар кылыч ташып салышты дейт. Бая Карадөбө көрсө Сарыбайга жекеге чыккан экен туугандар. Жолум үйдөй чоюнбаш, ошондо жолуңа таш үйүлгүр, камындырбай тигини, кара саат кутургур, кармай калып имерди, как далынын кечирге кош колдоп тартып жиберди. Бая Сарыбай келип туруп чоюнбаш менен тети Карадөбөнү как далына, мына жерде кечир деген болот туугандар. Мына ошо кечирди көздөй чапты дейт. Ой, ошондо Карадөбө ичи сырты чок болду. Күрдөөлдүр чокмор тийгенде 80 жаны болсо да жалындап ичи өрт болду. Дене бошоп бөлүнүп, бу дүнүйө кысталак, акыр такыр иш түшүп, кетүүчүдөй көрүнүп, коюлуп көзү сүзүлүп, астындагы кылгырөөң бели кетип үзүлүп, кайрылып учуп чыккысыз торго түштү Карадөбө. Желмогуз уулу Сарыбай, өрттөңгүрдүн өзү ошол, тажаалдын кара көзү ошол. Карулуу балбан санаты, кабылганды жөн койбой канын ичмей адаты, кутургурдун бузугу, кес болгонду кайсаган түбүнөн бери кылыгы, куйкаланган кутургур адамдан тирүү каларбы, кан агызып баш кеспей, каардуу чочко тынарбы? Араң турган Карадөбө, бу дүнүйө куу жалган, акыр такыр көрүнгөн, акыл чарчап ал кетип, курч түгөнүп кан кетип, кутургурдан ал кетип, көз коюлуп сүзүлүп, көп керек жандан түңүлүп, колдо калды Карадөбө, түшкөн жанга айтып чыгалгыс, ошондо ордо калды Карадөбө. Карадөбө мына минтип туугандар, баягы Сарыбайдын колунан каза болду. Карадөбө алдын тосуп, Карадөбө баатырлык кылып, чабышып, салышып жатып, жан берди туугандар. Тетигил таласка чапкан бозбала келип калды дейт. Кең таластын боюна, жылгындуу кең кол оюнда, төрткүлдүн төмөн жагына, төрөнүн тиккен багына барган экен бозбала. Дөбө мойнок капка таш, көтөрмөнүн жонунан каар салып, бакырып, калтырбай элди чакырып дейт. Ой, айланай нереба деп чаап келатат. Караңгыдан айдаса, кабылан сырдуу жойлодуң, ала тоонун жердедиң, өнөрүң жанга бербедиң, таласты күтүп жер кылдың, таласта кыргыз аргынды, эби менен эл кылдың. Баатыр Сейтек эргөк жал, иним мында турасың, шай колдогон гүлчөрө, шерим мында турасың,
жол кыйшыгын оңдогон, конуп өткөн жерине кородой мазар орногон, элдиги журтка дүң болгон авам бакаймында турасың. Эл жүрбөстүн чөлүнөн касаба туусу калкылдап, төөгө минип найз алган дейт. Жана эле айтып кеткенбиз туугандар. Мына аскери төөгө минип найз алган дегенди айтып атат. Төөңдөн тигир кандай жан, желмогузулу сарбай, жер майышкан чоң көрдүм. Ажалдуулар тутулду, ажалы жоктор кутулду. Шоргалың тутулду, шор жоктор кутулду деп. Мына мындай үрөй учурган кабарды айтып, боз бала келгенде дейт туугандар. Баатыр Сейтек Гүлчора, жоо бөрүсү эрендер укканда чыдап тура албай, айбаттанып коңгурап, аргын менен кыргыздан алды түмен кол курап. Асман көчүп топурак, чын болот найзаң ашташты. Чын кайраттан бир күндө каңтарылган кара жер кулап кете таштады. Мына ошондо Гүлчора ок өтпөстү жамынды, каарланып камынды дейт. Ба жоо жарагын шайланып, атын минип булкунтуп ана мына мындай сөздү сүйлөп турат. Күндүз эмес түнүгө, капырдын каардуу жинигө, кастарын тигип атайы, куйкаланган кутургур кууз деп келген күнүгө. Уламадан сурасам, бузук жоо дешет сарбай, кутурма тийген акмакка калктыгантип берели, жолун тосуп көрөлү, куба жал жетсең өлөлү деп, мына минтип анан далай колду баштап алып, этеги Гүлчора, Сейтек, Семетей туу түйүндө туруп бермекке Семетейдин алышты. Бакай болуп анан кийин баарысы тети кара дөөнү ажыратып алмакка, эгер өлүп калсак кунун алмакка, өчүн алмакка далай аскер болуп, Керней, Сурнай ошондо тартылат дейт. Мына ошентип кыргыздын колу тетиги Сарбайдын жолун тосмокко жетип барышты. Эки тарап бетме бет турат. Бүгүн конуп, эртеси таң атканда анан согуш башталды. Алгач Гүлчора жекеге чыкты дейт. Тигил Сарбай деген капырга жеке чыкты Гүлчора. Көк темир кийинген эми туугандар. Булкунтуп алдындагы гүлүгү топурап бир жерге турбайт туугандар. Мына мындай баягы кинофильмдерден деле көрүп жүрөсүздөр. Алгач эки жактан баатырлар чыкканда элдин канын төгүп албайлы, жөн эле согуш кылбайлы деп сүйлөшөт эмеспи? Мына ошол сөздү Гүлчорадагы тети Сарбайга айтып атат. Желмогуздун уулу нак, эр Сарбай сен болсоң, ат ойноп турат беле. Эр Гүлчора мен болом, баатыр адам кем болбойт. Алды кийин ойлонуп, анык баатыр сен болсоң, сөз сурадым жообун бер. Каарланып чыр салып, нежеликтиң мынчалык, алаңдала качпасак, казынаңды чачпасак, казатташып чуу кылып, калың элиң баспасак. Биз силердин жерди баспасак, силерге чап салбасак, силердин элиңерге чуу салбасак, деги силер менен кандай биздин талаша турган нерсебиз бар деген сөз туугандар. Сенин дейт, казатташып чуу кылып, неге жаңжал кыласың? Өзөнүңө бээ байлап, калкыңа баса кондукпу? Сен карарып тургудай, айлыңды кырып сордукпу? Колжуңдап чатак салгыдай, элиңди кырып койдукпу? Казат башта урушсак, калк кырылып эр өлөр, жаңжалгандай чыргандай, жай сүйлөп баатыр жообун бер деп. Мына ошондо Гүлчора айтса, тетиги Сарбай гербезденип болбойт деп ошентип Гүлчора кылгүрөң оозун бурганда, урушпайлы баатыр деп жөнүн сурап турганда, Сарбай дөмүн айтат. Көрсөң мүшкүл шундай айтат. Тукумуң туура кырбасам, билген чырым кылбасам, Сарбай болбой өлөйүн, туулбай тунат чурайын деп ошентип Сарбай оозунан жалын өрт күйүп, тоодой чокмор колго алып, желмаян санга бел салып, кысыкты бузуп жол салып, Гүлчорого кол салып, каардан турду эле. Чыңыроон үндү жеснайды айбалта менен урду эле, жер дүңгүрөп тоо көчүп, уккан жанды жүдөтүп, Сарбай турду минетип. Ошентип анан апаат согуш башталды туугандар. Тетиги Гүлчора найзасын зыркыратып барып, Сарбайды найза менен урганда найза карс сынып, сыныгы көккө сапырылат туугандар. Мына мындай катуу жаңжал, катуу апаат башталды. Таласта ай жүрөк согуштун аябай катуу болуп атканын күндө чабармандан угуп жатты. Кыргыз ошол Сарбай дөөнүн согушунда кырылып кала баштады. Артка чегинүүгө мажбур болду. Сейтек чыгып, баяк Канчоронун артынан келип, тетиги Сарбай найза менен уруп кетерде, Сейтек барып найза менен бир муштап Сарбайды алакты кылды. Сейтек анда жаш. Гүлчора Сейтекти атынын ооз тургунан алып сүйрөп чыкты.
балтыр этиң тола элек, сенин мындай чоң согушка басташар кезиң боло элек, деп Сейтекти тыйып турат. Кыргыздын далай аскери согушка кирип, тетиги Сарыбайдын жерге батпаган көп аскери дер тоготуп койбой каптап келатат. Кыргыз чегинип, талас түгөсдөй сүрүлүп баштады туугандар. Мына ошондо ай жүрөк ак куу кебин кийип, кайыпчал кызык куялы деген бар экен. Аны менен 21 жашында достошкон экен. Башыбызга мүшкүл иш түшсө, кандайдыр бир апаат келсе, бирибизге көмөк, бири-бирибизге жөлөк бололу деп экөө ант ичишкен экен туугандар. Мына ошол аялдан чыккан баатыр неме экен. Мына ошону тапты дейт. Ошону тап, абалды, баягы акыбалды айтып түшүндүргөндө далай колду алып алып, колду баштап, анан тетигил Семетей, Сейтек, Гүлчөрө мына ушуларга көмөк бергени тетиги Сарыбай менен согушууга бери көздөй жөнөп калды дейт туугандар. Бул жакта катуу согуш, эзели мындай согуш болбогон туугандар. Тетиги Сарыбай дөөнүн колу төөчөнү бир бөлөк каптап, жөөчөнү бир бөлөк каптап, туугандар, бирөөнүн колу сынган, бирөөнүн буту сынган, бирөөнүн баш ийининде жок, бирөөнүн жаагы айрылган, бирөөнүн болсо тетигил аты жок, бирөөнүн өзү сулк жатат өлүп. Мына ушинтип катуу чабыш, катуу апаат болуп турат туугандар. Калганын кийин көрсөтүүдө улап айтып берем. Бүгүн эми сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар.